Рахмат. Алмаз Акунжанович, Кыргызстан ушул биздин Борбордук Азиялар мамлекетинин арасында рак оору боюнча биринчи орунда алат экен да. Күнүнө 15 адам ооруйт экен. Күнүнө диагноз чыгат экен да. Бул эми Настаткомдун бергени боюнча официалдуу. Неофициалдуу мен ойлойм дагы бир ошончо эле болот да. Бирок өкүнүчтүүсү, анан кызыктуусу кийинкисинде да. Жарандар эми барат, онкология барат. Тилекке каршы биздин бая заманбап оборудованиянын жоктугуна байланыштуу диагноз кээде мындай туура эмес коюлуп калат да. Айрым көпчүлүк учурларда. Сразу эле кесебиз дейт биздечи. Сразу эле кесебиз дейт. Кескенден кийин лотерея же аман калат, же каза болот. Бизге бир эле мисал алып келтирип кетейин, сиз да жакшы тааныйсыз, бир экс-депутат бир досум апасы ооруп калып, онкологияда диагноз койду, кесиш керек деди. Ал эми кой деп Турцияга алып барып көрөйүн деди, Турцияга алып барды, Турцияга алып барса эч кандай кескенин кереги жок. Дары-дармектерди жазып берип койду. 2 айда, 3 айда айыгып кетти. Эми ал акчасы бар экен. Акчасы жок канчалаган биздин жарандарыбыз, мына бая статистика айткандай, күнүнө 15тен ооруп аткандар, элестетиңиз. Диагноздун туура эмес же өз убагында койбогондугу биринчилерден ал биздин современный оборудование жоктугунан да. Мен өткөндө бир топ депутаттар менен Омскка барып келгенбиз. Ошол жерде атайын мамлекеттик онкологиянын больницасы менен жолугуп келгенбиз. Алар сунуш кылды. Аларда президенттин фондунан кече эле жакында бүт оборудование жаңылаткан экен. 2 миллиард рубль берилип, жылда ушундай атайын берилип турат экен. Жаңылатылып калат экен да. Алар айтып атат, келиңиздер, келишим түзөйлү. Алар Турцияга караганда 10 эсе арзан экен. Бул бир. Экинчиси онлайн деле дейт, биз жанагы диагноздарды чыгарып бергенге мүмкүнчүлүктөр бар дейт. Бизге жиберип турса, келишим кылып арзан болот дейт. Бир болбогон эле бир сумма экен да. Анан өзүнүн дагы жанагындай кеңештерибизди берип турат элек дейт. Ошого Алмаз Акунжанович, мен кайрылып кетет элем. Тапшырманы берсеңиз, биздин онкологический больница барып келсе, келишимди түзүп келсе, барып келишим түзгөндөн эч бир зыяны тийбейт да, кайра плюс эле болот. Жөнөкөй жана мен айткан акчасы жок, карапайым элдерге жакшы болот эле да. Алып барып ошол жерден жок дегенде, эгер биздики жетиштүүсүз болуп атса, азырынча оборудование жок болуп атса, биз жок дегенде мына ушундайларга барайлы.